Orgu çan çıgar. Orguan çandı görgünde enne kengin can çıgar. Atandın görgünde orguan çandı karasa. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастайт теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүнкү чыгарылышыбызга биз атайын конок чакырганбыз. Эмесе сиздерди коногубуз менен тааныштырып кетели. Коомдук ишмер, мурдагы мамлекеттик катчы, мамлекеттик кызматтын биринчи даражадагы мамлекеттик кеңешчиси Дастан Исламович Сарыкулов агай куш келипсиз биздин студиябызга. Сиздин баягы акыркы 10 жылдан бери ошо кыргыз тарыхы боюнча күйүп-бышып биздин мурда окумуштуулар советтик доордон бери айтылбай келген, ак так болуп келген тарыхыбызды четинен баягы тастыктап, анан эли журтубузга тааныштырып келесиз. Бул өтө чоң иш десек болот. Анан агай мына акыркы кездерде могу интернет булактарында өзгөчө казак окумуштууларынын, орус окумуштууларынын ушу биздин ата бабалардын тарыхы боюнча айткан ушунчалык бизди таң калтырган бир берүүлөр чыгып атат. Эмесе сөзүбүздү баштаардын алдында ушул мынагу православ дининде, католик дининде христиандардын, андан тышкары эле деги байыркы армяндар жана башкалар ушул байыркы түрк тилинде сыйынгандыгы тууралуу ролик бар экен. Ушуну көрүп алып анан баштайлы. Если мы посмотрим, скажем, Римская католическая церковь, до 13 века богослужение и все делопроизводство велось на тюркском языке. Причем это у них сохранилось, в архивах лежит. Они это не отрицают. Но опять же, кто из наших тюркологов, кто из наших лингвистов ездил туда смотреть? Никто. Византия до 8 века богослужение вела на тюркском языке. Армянская церковь до 8 века богослужение на тюркском языке. То есть это был божественный язык народа. Русская православная церковь до законного раскола, до 17 века богослужение вело на тюркском языке. И у нас это все отрицается. Агай өзүңүз эмеле биздин телекөрүүчүлөр менен чогуу көргөндөй, чынында эле 17-кылымга чейин православ христиандары түрк тилинде баягы сыйынгандыгын айтып атат. Муну эми орустун окумуштуусу айтып атат. Сиз экөөбүз айтсак, биздин окумуштуулар бул дагы эле жомок айтып атышат демек да. Эми чынын айтканда эмне үчүн ушундай нерселер чыкпай келген? Ушундан баштасак сөзүбүздү. Вообще деги эле байыркы түрк дегендер кимдер? Булардын азыркы түрктөр менен кандай мамилеси бар? Анан кыргыздардын ошол түрк деген терминге байланышы барбы, жокпу? Сөздү ушундан баштасак кандай дейсиз? Ватикандын китепканасынан алынган сүрөт бар сизде. Ооба. Иса пайгамбарга сыйынуу деп. Ошондо калпакчан киши отурат. Ооба. Сыйынуу демек кандай болгон азыр болжолдосок болот. Эми тилге байланыштуу кийин да мен кайрылам. Бир эле толуктама Шумер тилинин кайсы элге таандык деген талаштуу маселе бир кылым окумуштуу тарыхчылардын талашында турду. 2017-жылы Нью-Йорк шаарында 2 томдук китеп чыкты. Тария Лазертүрк деген окумуштуу. Мына 2 томдук. Бул биринчи томдо ошонун тарых тажмалы, бир кылым кандай талаш болгон. Мына бул биринчи том. А экинчи томунда ошо талашка кандай чекит коюлду деген маалымат бар. Мына ушул жерде минтип жазылып атат. Чопо жазууларынан табылган сүйлөм. 1 ары 16 ок барабар деген сүйлөм. Ошо сүйлөмдүн негизинде ушул эмгекти жараткан киши айтып атат. 1 ары 16 ок барабар деген бул биздин кыргыздын
Ооба. Сүйлем болуп атпайбы? Bir arı 16 ok para var. Oşonun menen Şumer elinin tili tüpkü Türk dili ekenin, Kırgız dili ekeni anık bolup atat. Janagı bir arı 16 ok para var degen bu bölök Türk ellerine tanıdık emes. Bu bizge Kırgızga tanık bolup atat. Bu bizden doğrudan 3000 yıl murun. Bizden doğrudan 2000 yılın koşsak 5000 yıl murda. Biz aytıp atabız janagı 17-ci yılımga çeyin pravoslaviya dininin görölgölörü, Armen çirkөөsүнүн görölgölörü, Katolikterdeki Türk tilde bolgon dep aytıp atabız. Al emi geçeünkü gün dep koyalыкчı 1200-1600 yıl murda. Egerde tarıhtın tüyün karasak, muna kitepte жазылып atpayбы. Şumer'din жазууларында bir arı 16 ok bara var dep. Bu kimdin tili? Kırgızdın tili bolup atpayбы. Эми тарыхка кайрылалык. Кыргыз тарыхы бүгүн темке тарых илиминин чегинен чыгып кетти. Кыргыз тарыхы бүгүн чоң саясий мааниге ээ болуп калды. Атүгүл геосаясий мааниге көтөрүлдү. Аны мен кыска айтып берем, кандай болду. Себеби казак туугандарыбыз дөбө мүзөлөрдө табылгандардын баарын өзүнүн бабалары деп атпайбы? Siz жакшы билесиз, Пазырык, экинчи Пазырык дөбө мүзөдөгү адамдын сүйөгүнүн ДНКсы кыргыздыкы 100% болду. Аржандыкы дагы кыргыздыкы 100% болду. Ал эми сиз билесиз Киселевдин эмгегин, байыркы Сибирдин тарыхы деген 1951-жылы чыккан. Анда жалпы дөбө маданияты жөнүндө маалымат 700 баракта көлөмдүү маалымат. Ошондо ачык эле жазып атат. Карасук дөбө маданияты, Тогар дөбө маданияты, булар кыргыздарга таандык деп эле. Ошол убактагы цензурага карабай, ушундай маалыматтарды китептен табабыз. Эми эмне үчүн саясий деңгээлге көтөрүлүп калды? Тарых өзү саясатка чоң саясатка айланып кетти. Себеби мына кийинки 40 жылда калыптанган илимдин жаңы тармактары, палеолингвистика, палеоастрономия, палеогенетика талашсыз далилдеп берди. Кыргыздын 35 000 жыл мурда, 50 000 жыл мурда, 150 000 жыл мурдагы тарыхын талашсыз далилдеп берди. ДНК илими, палеогенетика, жалпы генетика илими жакын арада буга чейин адамзаттын тарыхынын жазылганын 40-50% чейин өзгөртө турган болуп калды. Себеби талашсыз кайсы элге таандык ДНК сөөктөрдө. Эми кыргыз тарыхынын мааниси дагы биз үчүн саясий деңгээлден өйдө улут тагдырын, мамлекет тагдырын чечкен маселеге айланып кетти. Себеби 30 жыл бою биз өзүбүздүн өнүгүү жолубузду таба албай кыйналып чайналып атабыз. Азыр бышык айтышыбыз керек. Кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин келечек тагдыры митингдерде чечилбейт. Бу тагдырды жогорку кеңеш депутаттары, атүгүл президенттер чечпейт. Бул маселени жалаң эл чечет. Эгерде өз тарыхын билип, өз тарыхын таанып, өз тарыхын баалап, даңктап, ошол улуу тарых ыйык мурастан рухий дем, күч кубат, тажрыйба, үлгү алса, кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин келечек тагдыры ошондо гана чечилери анык болуп калды. Демек, биз талкуу кылып аткан тарых маселеси тарыхтан тышкары өтө чоң саясий улут тагдырын, мамлекет келечегин чечкен маселеге айланып калды бүгүн. Биз ошондо ачык айтышыбыз керек элибизге. Эми мына мен 30 жыл тарыхты терең казып келатам. Мен абдан көп таң калчумун. Эмне үчүн кыргыздын тарыхы булактарда ушундай толук чагылдырбай калган, тарыхтын багы табигый ала жерлерине кирип калдыбы деп ойлочумун. А көбүсү биздин тарых атайын бурмаланган, атайын жашырылып,
burmalанып, жалган тарыхты жазып, бизди бөлөк жолго багыттап койгон экен. Эми эгерде ушул жөнүндө кыска, даректүү маалымат болсо, мен айтып берейин кыска. Сиз жакшы билесиз, Осман империя кандай күчтүү империя болгон. Осман империя менен падышалык Россия 400 жыл атаандашуу болуп, 300 жыл тынбай согушуп келген. 300 жыл. Түгүл биринчи дүйнөлүк согушта Осман империя Германия тарапта согушкан. Жакында эле Германия тарапта согушкан. Мына ушул согушуулар Россиянын ак сүйөктөрүнө, түрк элдерине душмандык сезим үстөмдүк болгонуна алып келди. Анан жаңы эле бутуна туруп келаткан СССР мамлекети абдан чоочуланган. Эгерде түрк тилдүү элдер Осман империяга кошулуп кетсе, себеби дини бир, тарыхы бир, маданияты бир, анда СССРге оор болуп калаарынан алар чоочуган. Себеби СССРдин аянтынын 75% түрк тилдүү элдердин мекени болуп келген. Азербайжанды алалы, Казакстан, бизде Өзбекстан, Туркменистан, Кыргызстан, ал эми тиякта Түштүк Сибирь, Татария, Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, ушулардын баары, Чуваштар, ушулардын баарынын мекени албетте байыркы мезгилден бери ошол элдерге таандык болуп келген. Эгерде алар бөлүнүп кетсе, анда Россияга, Волгадан эле тиги наркы Польшага чейин аймак калган. Мына ушул шарттар чоң кооптонууну жараткан. Эми буга түрткү болгон окуяны айтып берейин. 1931-33 кийин 37 чейин Кытайдын чыгыш түндүк аймагы Синьцзянь аймагы. Ал жерде жашаган уйгур эли эгемендүүлүккө жетебиз деп Чыгыш Түркистан Республикасынын түптөө аракетин жүргүзгөн. Бул бир топ кандуу окуялар менен коштолгон. Мына ошондо большевиктер даана көрдү. Эгерде уйгур эли эгемендүү Чыгыш Түркистан Республикасын түптөсө, бул өтө чакырык бүлгү болот. Коңшу Өзбекстан, Туркмения, Кыргызстан калган түрк элдерине. Демек, бул кооптонууга негиз болгон. Ошол учурда азыр тарыхта бул жазылбайт, көп айтылбайт. Ошого жол бербеш үчүн падышалы большевиктер Кыргызстандын түштүгүндө бир аскер бригада түзгөн. Эркиштам аркылуу киргизген тияк. Түндүгүндө бир аскер бригада түзгөн. Аны Торгарт аркылуу киргизген. Натыйжасында бул чоң коркунучту эптеп-септеп басышкан. Мына ошондон кийин даректүү иш-чараларга өттү большевиктер. Алар кандай эле? 34-37 жылдары түрк тилин иликтеген, билген, түрк тарыхын жазып, кабардар болгон түрк илими, түркологдордун баары атылган. Мына китеп репрессияга учураган түрк илими деген. Алды атылып, аркасы 15 жылга чейин, 20 жылга чейин түрмөдө отурушканда. Бул абдан ыраты менен жасалган. Биринчи ошол атактуу дүйнөгө даңкы кеткен улуту түрк эмес. Поливанов, Самойлович, Суммимяги, Воробьев деген түрк илимин жакшы билгендер да жок кылынган. Андан кийин Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстандагы окумуштуулар, тарыхчылар, түркологдор жок кылынган. Ар кандай шылтоо менен, айып менен, жалган айып менен шпион болгон, анан Совет өкмөткө каршы чыккан деген жала менен атылганда. Анан буна баары аз келгенсип адабиятчылар атылган, жазуучулар, түгүл балдар үчүн жомок жазган адамдарды дагы булар жок кылган. Бул биринчи эле аракет болгон, биринчи эле кадам. Экинчи кадам кандай болгон? Жакшы билесиз,
Bagı kollektivizasiya учурунда Украинада açarçılık болгон, Казакстанда açarçılık болгон. Бул нааразычылыкты жаратып, Казакстанда Алаш партиясы күч алган. Кыргызстанда Социал Туран партия күч алган. Ошол партиянын катардагы мүчөлөрүнө чейин мекенчил сезими курч мүчөлөрүн дагы жок кылган. Түгүл мекенчил көз караштагы партиялык советтик кызматкерлер да жок кылынган. Азербайжанда, Казакстанда ысымдарын эми айтып биз убакытта жок азыр. Бизде Төрөкул Айтматов, Абдыкерим Сыдыков, Шенал Арабаев, ушундай адамдар жок кылынган. Бул биринчи кадам болгон. Экинчи кадам кандай болгон? Экинчи кадам ал мындай болгон. 1944-жылы большевиктер токтом кабыл алган. 9-августта токтомдо. 9-августта. Үгүт тарбия ишин күчөтүү боюнча. Да ошо токтомдун алкагында белгилүү тарыхчыларга тапшырма берилген. Türk ellerine taandык байыркы тарыхты, орто кылымдагы тарыхты баарын бөлөк элдерге таандык кылып кайра жазуу тапшырмасы. Агай, ушул жерде жанагы социалдык түйүндөрдө жарык көрдү. Ушул токтомдун негизинде тартылган дагы бир орус окумуштууларынын бир жыйынынан, маегинен бар экен, үзүндү. Ошону көрүп койбойбу. Абдан жакшы болот эле. 9 августа 1944 года советское правительство выпустило постановление ЦК ВКП, в котором было приказано замалчивать, где возможно, либо переписать историю тюркских народов во избежание поднятия национального духа. Тюркских народов. В СССР исторические тюркские земли составляли абсолютное большинство территорий, и поднятие национального духа тюрков было невыгодно ни Советскому Союзу, ни современной России. В связи с этим большую часть истории тюркских империй в СССР специально не изучалась, а то, что умолчать было невозможно, принято было подогнать под другие народы. Так историю скифов переписали под ираноязычных народов. Это делал по приказу Сталина осетинский историк Василий Абаев, а империю Чингисхана принято было полностью переписать под современных монголов. Так как СССР был страной закрытой, то по первоисточникам с оригиналов никто не мог и не смел перепроверить данные советских переводчиков. Основным и наиболее полным первоисточником истории империи Чингисхана является сборник летописей Рашида ад-Дина. Рашид ад-Дин – придворный историк и визирь внука Чингисхана хана Хулагу. Хан Хулагу построил свое государство в основном на территории персоязычных народов, современный Иран, Афганистан. Поэтому придворные историки, в том числе и Рашид ад-Дин, писали на персидском языке. В 1952 году Академия наук СССР выпустила перевод на русский книгу Рашида ад-Дина «Сборник летописей». Так как вся книга была пронизана описанием тюркских народов и племен, да более откровенным утверждением Рашида ад-Дина, что монголы – это тюркское племя, вся книга, все разделы, уже даже в оглавлении, были посвящены тюркам, что к книге написали большое предисловие советского рецензента Петрушевского. Петрушевский откровенно предупреждает читателя о пресечении проявлений пантюркизма в СССР, в связи с чем переводчики сколько могли заменили понятие «тюрок» на «монгол», а такое тюркское племя, как мугул, повсеместно назвали монголами. Зная о предвзятом отношении политиков СССР к тюркской истории, казахские и узбекские историки стали заново переводить первоисточники с оригиналов. В частности, выяснилось, что в книге «Зафарнаме жизнедеятельности Амира Тимура» указано присоединение московского улуса к государству Тамерлана после взятия Ельца. Московские князья согласились войти в состав империи Тимура, платить тому дань, а само государство Тимура называлось Туран. А теперь вернемся к Рашиду ад-Дину и его книге. Помимо того, что монголы говорили по-тюркски, в книге было указано место рождения Чингисхана. Это Поймы-рек Бухтарма, Черный Иртыш и Курчум, а это Восточный Казахстан. Согласно книге, родословная Чингисхана ведется с этих мест еще с 7 века тюркского каганата. Там же была и столица империи Чингисхана Каракарум. В советском переводе книги Рашида ад-Дина на русский язык место проживания и рождения Чингисхана из тюркского рода мугул с берегов Иртыша перенесли в нынешнюю Монголию. В год выхода перевода книги Рашида ад-Дина, а именно в ноябре 1952 году, был издан приказ Совета Министров СССР место рождения Чингисхана Пойму-рек Иртыша и Бухтармы затопить, создав Бухтарминское водохранилище. В истории еще такого не было, чтобы, желая скрыть историю какого-либо народа, затапливалась территория размером в 5490 квадратных километров.
СССР это выполнил полностью к 1960 году. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр мына Дастан Исламович айткан 44-жылдагы 1944-жылдын 9-августундагы советтик өкмөттүн токтому тууралуу орус окумуштууларынын жыйынынан үзүндү көрдүңүздөр. Эми сөзүбүздү уланталы агай. Мына ошо токтомдун негизинде атактуу, даңктуу тарыхчыларга атайын тапшырма берилген. Türk ellerine taandık bayırkı tarih, orta kılımdagi tarihti baarın birinciden yok kılış gerek, ikinciden bölök ellerge taandık kılıp kayra жазып ilimi emgeklerdi çıkarış gerek. Yok kılууга mümkün bolbой kalganlarının baарын burmalaş gerek degen demetilgende. Mınday da 20-cı kılımda çıkan tarihka tiyişil ilimi emgekler alar bolsa örttölgön, ayrımdары kitapxanalarda atayın fondga girgizilген. Ретки фонддордо да. Ал фонддон эч ким китеп ала алган эмес. Байыркы тарыхка келсек, Василий Абаев деген Асетин өзү сак маданиятын доорун жакшы иликтеген тарыхчы болгон. Скифтерди, сактарды изилдеген окуучу болгон. Аларга тапшырма, кишиге тапшырма берип, а киши сак эли Иран тилдүү болгон деп чоң эмгектерди партия, совет өкмөт колдоп, сыйлык наам берип, академик деп аларды көкөлөткөн үчүн калгандары баары учукпай калган. Тарыхты, чыныгы тарыхын билген адамдарды, окумуштууларды, тарыхчыларды атылып жок кылган. Анан ошонун натыйжасында алар жаңы тарыхты жазылган. Мисалы, жакшы түшүнөсүз, совет өкмөтүнө моңгол мамлекетинин, моңгол элинин коркунучу жок болчу. Ооба. Тиякта ал эмне кылмак эле. Ошон үчүн моңголдорго таандык деп Чыңгызханды моңгол деп чыгарганда болбой калды дегенде 5 кылым Россиянын курамына кирген татар элин аларга таандык кылып койгон. Булар эми түрк эмес, булар эми татар же моңгол деп. Моңгол татарлар деп. Моңгол татар деп. Бул түпкү тарыхыбызды бурмалаганда, себеби Рашид Аддиндин тарых жыйнагын билесиз. Ошол эмгек 1430-жылы ким тарапта жазылган? Ал жана эл хандардын вазири болгон Рашид Аддин улуту жөөтөсү. Улуту жөөт. Ошол тарыхты которгондо, ошондо дагы баарын моңгол менен татар кылып которуп чыгарган. Түрк деген жерди баарын моңгол кылып салган дебейсизби? Карабайсызбы азыр? Мисалы, биздин байыркы тарыхты казак туугандарыбыз өзүкүнө деп атат. Чынында казак деген сөз өзү 400 жыл мурда, 5 кылым мурда араң урунду ошондо дагы расмий маалыматтарда кыргыз кайсак деп жазылып келатат. Ооба. Мына Лепшиндин китебин сиз окудуңуз да. Мына бу жерде 1832-жылы китеп чыккан Лепшин деген окумушту. Описание кыргыз кайсарских земель деп. Бу жерде кызык карта тиркелген. Ошо карта боюнча Омскийден, Оренбургтан бүт бияка Тянь-Шанга чейин ушулардын жери деп жазып атпайбы? Ооба. Карта, расмий карта. Эми бул майдалабай эле коелук. Мына биздин тарыхыбыз ошентип уурдалган. Бирок падышалык Россиянын убагында бир топ эмгектер чыккан. Мисалы, мынагу Григорьев деген тарыхчы. О скифском народе сакак деген. А бу жерде ачык эле жазып атат кыргыздардын бабалары деп. Ачык эле жазылып атат ошо китепте. Же болбосо 2000-жылы Нью-Йоркто Царский скифы деген китеп чыккан. Нью-Йоркто чыккан. Нью-Йоркто чыккан. Бул илимий китеп. А бу жерде ачык эле жазып атат. Ошолордун сөздөрүн, адамдардын ысмын чечмелеп, бул ким болгон? Бул түрк тектүү болгонун булар анык көрсөтүп атат. Мен дагы бул китепти карап атып бир кызык нерселерге туш болдум агай. Жанагы мисалы үчүн бул баягы түрк тилдери аглюнитативдик тил болчу деп анан сөздөрдү келтирип атат. Анан 5 бармак деп атат, 5 пальцев. Еда деп, обед деп жазып коюптур. Анан эми 5 бармак деп кыргыздар гана айтат. Кыргыздан башка казактар 5 бармак дейт. Башка Азербайжандарда, эмелерде, башкаларда жок да бул тамак. Анан ушул жагын алганда дагы бул падышалык скифтер кыргыздар болгондугу айтып атат да. Бул Геродотко таянып айтып атат да. Эми сак элдери бул көп
уруулар көп, улуттар башы бириккен эл болгон. Этностордун бирикмеси болгон да. Биригүүсү болгон. Бирок ошонун башында кыргыз турганда. Мына царский скифтер өзү багы талаачылык менен окат кылгандар болкен, жоокерлер болгон экен. Тигра халыктар анан кийин царский деп бөлүп атпайбы? Анан мынагу царский скиф бу биздин бабаларыбыз кыргыз болгон. Жана Пазырык Дөбө Мүрзөдөгү сөөк, Аржандагы сөөк эмнени көрсөтүп атат? Алардыкы кыргыз ДНКсы чыгып атат. Демек, ошол уруулардын бирикмесинде дети Кара деңизден Алтай Сибирге чейин канча эл жашаган, канча улут жашаган, ошолордун баарын башында кыргыз турганы ачык эле көрсөтүлүп атат мынау китепте. Эми бул жөнүндө сөз кылып калдык. 2011-жылы Москвадан мынау китеп чыккан, Азиатская Европа деп туруп. Бул өзү көлөмдүү 1200 барак. Мына бу жерде жазып атпайбы? Абакан, Анасу, Минусунская котловина скрывает главные свои тайны. Однако жер суларынын аттары, топонимы Анасу, материка, Абакан, отец хан, известные археологические находки Минусунской котловине позволяет надеяться на появление всей правды о прошлом царской династии тюрков-кыргыз деп турат. Демек, түрк элдеринин падышалар тукуму кыргыз деп мен жазган жокмун да. Бул Москвадан чыккан китепте жазылып атат, көлөмдүү. Эң кейиштүү ошол большевиктердин аракетинин жемиши эмне болду? 1945-жылдан баштап Совет Союз тарганга чейин тарых илими түрк элдеринде таандык тарых илими баары жалган, бурмаланган, атайын түрк элдеринин аң сезими, улуттук эс тутумун жок кылуу максаты менен өзүн тааныбай калыш үчүн 16-кылымда калыптанган кыргыз эли, биз аны билебиз да, сайында айтылды. Алтайдагы кыргыздар менен Тянь-Шандын кыргыздардын байланышы жок дейди да, туурабы? Кыргыз мектептер азайды, Бишкекте бир эле кыргыз мектеп, интернет, башка жок да. Ошо саясаттын натыйжасында 5-6 кылым, 5-6 муун кыргыз эли албетте маңкуртка айланып калды да. Эми бүгүн биз өзүбүздүн тарыхыбызды ордуна коюп, аны баалап билмейин, биз келечекке жол таппай турганыбызды 30 жыл эгемен доор көрсөтүп бербедиби? Биз тияка урунабыз, бир туруп Швейцария болгубуз келет, анан кийин тиги Малайзия болгубуз келет, анан кийин дагы бөлөк элди туурайбыз. Биз кыргыз болгондо гана өз жолубузга түшөт экенибиз муну көрүп турабыз да. Тарыхтын дагы бир өтө чоң мааниси, эгерде тарыхтын ыйыктыгы, улуулугу болбосо, элдин башы бирикпегенде биз күбө болуп турабыз. Бүгүн 6 миллион кыргыз бөлүнгөндө кандай болду? Вахабист, салафист болуп бөлүнүп атат, туурабы? Баптист, мунист болуп бөлүнүп атат, капиталист, социалист болуп бөлүнүп атат, демократ, либерал болуп бөлүнүп атат, туурабы? Эми башы кошулбайт. Бири-бири менен бир багытта бириге албаган элдин кейпин келип калбадыкпы азыр? Эми ушул жерде агай бир айта кете турган нерсе бар да. Кандайдыр бир сырткы күчтөр ушул бизди баягы тарыхты изилдегенибизге жол бербеген сыяктуу дагы туюлуп кетет да. Көпчүлүк учурда биздин окумуштуулар деле ичибиздеги эле бир майда барат нерселерди көтөрүп эле анан душман таба беришет да. Анан баягы бул калмак экен, бул тигил экен, бул экен деп эле анан ичтеги эме болуп атат да. Бул мындан бир 10 жылдарда мурда Жайсаңдын манасын аябай тепкиге алынган болсо, бүгүн Жусуп Мамайдын манасын кайра тепкиге алып атабыз да. Биз өзүбүздүн ошол Кыргызстандын республиканын аймагынан чыга албай эле, анын ушунун ичинде эле бир баягы противостояние болуп бири-бирибиз менен каршылашып аткандай эле нерсе болуп атат. Ошол мезгилде казак туугандар, башка эмелер биздин тарыхыбызды өздөрүнө ыйгар болуп атканын көргөндө аябай мындай ич ооруйт экен да, ич ачышат экен агай. Биринчиден, түрк дүйнөсүнүн түбүндө түрк цивилизациясынын тамыры, пайдабалы кыргыз дүйнө, кыргыз цивилизация. Муну биздин эмгектерде өзүңүз жанагы коронавирус апаты кыргыз дөөлөтү дегенде
палеолингвистика деген илим айтып атат 150 миң жыл мурда бабаларыбыз дейт. Мынау китеп бул Анвар Байтур кыргыз тарыхы дейт. Бул 2003 жылы чыккан. Ким чыгарган бу жерде? Редколлегия Плоских окумуштуу, Хакеев академик, Тигиде академик, Асанканов, Жунушалиев, Андашев. Бул илимий китеппи? Илимий китеп. Бу жерде жазылып атпайбы? Мындай дейт, археологиялык табылгаларга караганда кыргыз элинин ата бабаларынын тарыхы мындан 300 миң жыл мурдагы байыркы таш кылымынын түпкүрүнөн башталат дейт. Бул шилтеме. Шилтеме болсо мындай. Кайсы окумуштуулардын эмгегине таянып бул иш жөнүндө жазып атат. Бул эмгек Хилузни, Батыш Азия, Индия жана Калиттин алгачкы заман тарыхы 1958 жылкы ханзу тилинде 62 бет деп атат. Же болбосо Ван Жылай Орто Азия тарыхы 1980 жыл ханзу тилинде 10 бет деп атат. Демек бул киши аны ойлоп тапкан жок. Аны тарыхтан алып атат да, 300 миң дейт. Эми палеолингвистика илими, мисалы мынагы абдан баалуу китеп жер жүзүндө тилдердин жаралышы, таралышы дегенде. Абдан бул илимий китеп, бул Лондондо чыккан. Чыкканда дагы 1996 жылы чыккан. Бул бүгүн дүйнө илими тааныган маалымат, талашсыз. Мына бу жерде эмне деп айтылып атат? Эң алгачкы сөздөр кыска, бир муунду, себеби адам баласы ачык тыбыш жаратуу мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу дейт. Кыргыздын көз, каш, тиш, тил, кол, бут, ич бир муунду болуп атат. Табиятты тааныганда тоо, күн, ай, жер, суу, таш, ой, кыр, сай бир муунду болуп атат. Кыргыз тилинде женский, мужской, средний род жок. Кыргыз тилинде көп санды бир сан менен берет. Атчандар келип түшү деп коет, туурабы? Түшүштү дебейт. Анан кыргыз тилинде тамак аштын баары, жан жаныбарларды ит дейт, ат дейт, уй дейт, аш, кой, май, сүт, көрүңүздөр. Демек, бир муунду кыска сөздөр тилдин эң байыркы белгилери. Ошон үчүн палеолингвистика илиминин негизинде, эгерде археологиялык негизинде 300 миң десек, биз мынагы эки китептин негизинде бул 2011 жылы чыккан «Эволюция человека». Адамзат кандай доорлорду басып өткөн, качан тил пайда болгон, ушу эки китепте ачык эле жазылып атат. Биздин палеолингвистика илими талашсыз далилденген тилибиз 150 миң жыл мурда пайдаланган. Эми мынау китепте эмне деп атат? Бул Иркутскиде чыккан китеп. Иркутскиде Шабалов деген. Бу жерде ачык эле жазып атат. Мына кыргыз тили дейт, кыргыз тили. Окуп берейин. Өзү кандай жазса. Переход на кыргызский язык происходил с 4 по 9 век включительно биздин доордон. Мы уверены, что тюркскую группу народов Алтайской семьи когда-нибудь назовут киргизской группой. По имени народа, язык которого стал основой всей группы. Кыргыз тили баарында ошуп кеткен деп атат. Большинство огузов, огуздун урпактары, по нашему мнению, стали киргизоязычными по двум причинам дейт. Ошол жерде себептин бири мындай болуп атат. Кыргызский язык передался всем огузам, которые проживали в Центральной и Западной Монголии, так как кыргызский язык всегда побеждал монгольский за счет простоты и консервативности. Жөнөкөй тил, орфография, синтаксис жөнөкөй, сөздөрү бир муунду кыска, байыркы тил. Ошонун эсебинен бөлөк элдерге тарады деп атпайбы мына китепте. Эми бул палеолингвистика, палеоастрономия билесиз, Ларичев эмгегин мен сизге бир айтып бергем. Сиз менен биздин тарых жөнүндө маегибиз 20 сааттай болуп калган экен, мен болжолдосом. Ошо палеоастрономияда Хакас жеринде, Ак Суу дарыянын боюнда, Кара Тоо аскаларында жылдыздардын сүрөтү 50 миң жыл мурда чегилген деп атат. Тоголду кыргыз гана билет, туурабы? Ошо тогол да чегилген экен. Ал Сибирде табылган, Алтайда табылган ай календары, күн календары ташка
оюк түрүндө жасалган. 24 000 жыл мурда пайда болгон календар деп атат. Бул билим баары бизге таандык. Биз да бүгүн календар чыгарып тогол күндөрүн көрсөтүп атабыз да, туурабы? Ооба. А эми генетикага карылсак, мынагы эки китеп өтө маанилүү. Мына Андрей Тюняев, мына эми 1000 экземпляр чыккан, өзү биолог. Мына жерде айтып атат, кандын түрлөрүн иликтеген экен да. Ошондо генетикага сөзсүз кайрылып, ушул жерде абдан көп маалымат түрк тилдүү элдерге таандык болуп атат. Ал эми муногу Труды Евразийское общество генетической генеалогии деген китеп. Мына бул эмне деп атат? Бизде R1A1 да гаплогруппабыз. R1 башкы гаплогруппа 35 000 жыл мурда пайда болгон деп атат. Анан кийин R1ден RA кошулган дейт. Анан ага R1A1 кошулган дейт. Анан кийинки 5000 жылда SNP Z93 деген маркер кошулуп атат. Эми бул генетиканы илиминен эч ким талаша албайт да. Демек мына көрдүңүзбү? Палео генетика боюнча 35 000 жылы кыргыздын тарыхы аныкталып атат. Палеоастрономия Ларичевдин эмгектери 50 000 жыл. Палеолингвистика, археология Анвар Байтур алар 300 000 жылда айтып атат. Палеолингвистика 150 000 жылда айтып атат. Эми биздин тарыхыбыз болбой эле туш тараптан чыгып атса, ор коюп, талашсыз көрүнүп атса, биз качанга чейин өз тарыхыбызды тааныбай, элибизге бербей, айтпай, ушинтип тамыры кыйылган эл болуп жүрө беребиз. Эң маанилүү маселе өткөнүн билбеген келечекке жол таппайт деген сөздү болуп турат да. Анан дагы бир маселе. Биз өзүбүздү тааныбасак, өзүбүздү баалабасак, даңктабасак, айласыздан, аргасыздан биз бөлөк бирөөдү ичит экенбиз да. Батышты ичит экенбиз, чыгышты ичит экенбиз. Тил элди ыйык тутат экенбиз, бул элди пир тутат экенбиз, этегине илешип жүрө беребизби? Бирок эгемен 30 жыл доору эмнени көрсөттү? Бизге жукпайт экен да, бөлөк элдердин тажрыйбасы да жукпайт экен, баш мыйзамы да жукпайт экен. Демек мына көрүп атпайбыз. Маданияты да. Эми мындай да, ар бир адам, мисалы динди акыл эске жеткенде өз тандап алат. Мисалы ар бир адам өзү өмүрлүк жарын тандап алат, туурабы? Бирок улутун тандай албайт экен да. Туура. Ал жараткандын тандоосу экен да. Ким бу дүйнөгө Кытай болуп келет, орус болуп келет, казак же кыргыз болот, бул жараткандын тандоосу. Мунун сыры эмнеде? Жараткандын тандоосу болгон соң кыргыз болгондо гана бактылуу турмушка жетет деген сөз да. Анткени жараткандын тандоосу баарынан өйдө, партиядан өйдө, динден дагы өйдө болуп атат да. Биз ошону унутуп койгон үчүн карабайсызбы азыр кандай бөлүндүк. Биз башыбыз кошулбай. Эми тарыхчылар жанагы тескери тарыхты ошого сугарылган тарыхчылар. Бул тарых атайын бизди маңкурт кылуу максат менен жазылган. Өтө мындай чебер абдан этият менен жасалган. Мисалы сиз билесиз Гумилевду. Бул киши 14 жыл түрмөдө отурган. Эмне үчүн? Себеби бул киши Азиянын тарыхын жакшы билген. Көп китеп жазган. Бирок жанагы большевиктердин саясатына карама каршы келген да. Ооба. Гумилев айтып атпайбы? Бир маягинде айтып атат. Мен де тарыхты ушунча өмүр бою казып отуруп, мен таптык күрөштү таппай койдум дейт. Классовый борьбаны мен тарыхтан таппай койдум дейт. Бул жөн эле чепуха экен дейт. Көрбөйсүзбү? Эмне деп атат? Ошондой эле а киши айтып атат, слово о полку Игореве, 30 сөзү бүттүртүн сөзү деп атат да. Булардын тарыхы мындай деп болгон тарыхты жазып атат. Анын эмгектери СССР урагандан кийин чыкты. Ооба. Ага чейин чыккан жок. Эми биздин тарыхчылар эмне үчүн түрк тилдүү элдерди маңкурт кылып, өзүнүн ким экенин билбей, өзүн баалабай, өзүн бактабай калган 50 жыл уланып келген саясатты өздөрү союз урап кетсе да улантып атат да бүгүн. Жалган тарыхты окутуп атат. Өздөрү ошо тарых менен илим, даража, наам алды, окат кылып атат ошо тарых менен. Мен бирөөлөрүнө ушунун баарын айтып айттым да, эми мунун баарын сен талаша албайсың. Эмне үчүн сен ушул тарых кыргыздыкы деп айтпайсың десе, мен киммин дейт.
Tiyakta düğe şahlar var deydi. Men makul men emin doktorum deydi. Hem bir dissertatsiyası 12. yılında, 14. yılında bir okuyalarga baylanıştı. Мындай чоң тарыхты мен кантип айталам дейт. Кантип айтам? Биздин президент айтсын дейт. Же орустун окумуштусу келип айтсын дейт. Эми орус окумуштусу келесе эмес да. Кыргыздын улуттук аң сезимин көрсөтүү үчүн ал эмне үчүн айтыш керек, туурабы? Эң негизи булар өзүнчө чоң багы мафия болуп калган экен да. Мен мындай сөз менен чыксам, мени четтетет, конференцияга чакырбайт. Arkeologik kazılarga barбайм, менин шакирттерим докторлук диссертация жактай албай калат. Эми кыргыз элинин тарыхын таразанын бир жагына койсок, булардын жеке кызыкчылыгын койсок, түшүнүктүү да. Улуттун тарыхы дайымата улуу, түбөлүк, ыйык. Андай сезим биздин тарыхчыларда жок. Ошон үчүн мага жанагындай майда талаштан баш чыкпай, улуу тарыхыбызды билбей, аларды тааныгысы келбейт, таанып турса дагы тааныгысы келбейт, мойнуна алгысы келбейт. Ошонун натыйжасында мына канча 3-чү төңкөрүш болду э? Ооба. Кана биз өзүбүздүн өнүгүү жолубузду тапканыбыз, кана биз келечекке умтулуп, келечекке бириккенибиз кана. Бириге албай жатабыз, анткени бул социал-демократ, бул болсо дагы мекенчил, тиги динчил, тиги болсо теңирчил, бул болсо батышчыл деген менен жүрүп атабыз. Ооба. Биз эгерде келечекке жол табабыз десек, анда өзүбүздүн чыныгы, байыркы тарыхыбызды билип, ошол тарыхты ыйык тутуп, баарынан өйдө бийик коюп, ата-бабаларыбыздын тарыхый тажрыйбасын үлгү катары алып, өз жолубузду табышыбыз керек. Антпесек биз уруна беребиз. 30 жыл урундук. Кимди гана президент кылган жокпуз. Кайсы гана тиги баш мыйзамды 10 жолу оңдодук. Кана кыргыз элинин келечегине жол ачып бергени. Жол ачылбай жатат. Демек, бул тарыхый маселе тарых илиминин деңгээлинен кыйла өйдө көтөрүлүп кетти. Geosayasi дегендин мааниси жанагы дөбө маданияты, ошолор кыргыздарга таандык деп алгачкы дөбө мүрзөлөрдү каскан Теплоухов, Грязнов деген окумуштуулар кыргызга таандык деп жазган да. Себеби мүрзөдө эмне Кемеркул, Чачуштук, Томпой чүкө, Керки чот, ушунун баары кыргыздарга таандык. Анан үстүнө жанагы томпойлордун, чүкөлөрдүн эн тамгалары, кыргыздын эн тамгалы, уруу тамгалары сүрүлгөндүгү дагы. Ошол эн тамгалары бар. Анан ошентип жазып койду да болгону. Анан 5 жылдан 10 жылга чейин түрмөгө айдалып кетти алар. Эсилип кетти. Силер партиянын багытын түшүнбөйсүңөр. Партиянын багытына, саясатына каршы чыктыңар деген Туура келбеген ойлорду таратып атасыңар. Таратыңар. Эми мындай экен да, жанагы Андрон маданиятынын R1A болуп чыкты. Алардын ДНКсы биздин ДНК болуп атат азыр. Бу талаштыр. Маселе эмнеде? Эгерде ошол дөбө мүрзөлөр ири аянтта табылган дөбө мүрзөлөр кыргыздын сүйөктөрү жатса, кыргыздыкы десе, анда келечекте кыргыздар ошо жерди талашышы мүмкүн деген кооптонуу болгон. Ошон үчүн бул чоң саясат. Ошо жерлер кимдин мекени? Мына Хакасияда жер, суу, кырлардын аттары 90% бүгүн да кыргызча. Бул жөндө мен сизге маек куруп бергем. Кырлардын баары, суулардын баары, тиги көлдөрдүн баары кыргызча аталат. Бүгүн дагы. Кыргыз кеткенине 350 жыл болду. Аяктан кыргыз көчүрүлгөнүнө. Бирок 3 кылым өтсө дагы жер суу аттары кыргыздык болуп атат да. Дөбө мүрзөлөрдү кыргыздык деп айтуу тыйып салынган. Картада жер суу аттары турат, аны эч ким жок кыла албайт. Бир тобун орусча которуптур. Река Белая деп Аксу дарыясын, Кара тоону река Гора Чорная деп сөзмө-сөз которуп койгон. Бирок калган жер суу аттары турат да азыр дагы. Демек, ушул чоң келечекте жер талаш жаратуусу мүмкүн деген кооптонун айынан биз өз тарыхыбызды билбей, өз тарыхыбыздан толук кол үзүп калдык. Анан сиз жакшы билесиз. Коммунисттер, большевиктер динге аёсуз каршы чыкканда. Ошондо 1916, 1918 жылдары бул диний кызматкерлердин
мечет, чиркөөлөрүн баарын жок кылуу аракети болгон. Эми ал убакта жанагы красноармеецтер, карапайым билимсиз, билими жок жоокерлер, алар эмне кылган? Араб тилиндеби? Өртөш керек. Өртөш керек. Сиздин үйүңүздө табылабы ошол байыркы китептерден? Сизди айдайт Сибирге, китепти өрттөйт. Биздин талай тарыхыбыз өрттөндү. Талай тарыхыбыз жок кылынды. Мисалы, сиз өзүңүз жакшы билесиз, Төлөк Төрөкан аксакалды. Эми арде канча маалымат, а жөнүндө сиз менен 4 саат маек курганбыз. Бирок ошол китеп эмненин негизинде жазылган? Кыргыз Зар заман китебинин негизинде. А Кыргыз Зар заман айтып атпайбы? Bir neçe ming жыл мурун жазылган дейт. Bir neçe ming жыл мурун Бакабут деген жазууда. Бакабут менен жазуулары. Мынагы сак кургандагы күмүш идишинин түбүндө жазуу алиге чогулган жок. Киселев болсо өзүнүн эмгегинде жазуунун сүрөтүн келтирип атат. Боярская писаница деп. Бул Карасук дооруна таандык. Карасук дооруна таандык. 1200 жыл биздин доордон мурда жазуу болгонун Киселев таап атат. Ошон үчүн бүгүн сабаттуулукка келгенде дүйнө элдеринин ичинен Кыргыз 12-орунда турат. 12-орунда, Япон 31-орунда. Көрбөйсүзбү? Илгертен бери эле кыргыздар сабаттуулукка өтө чоң маани берген экен. Анан жанагы Кыргыз Зар замандагы маалыматты карабайсызбы? Кыргыздар Эне сайга келгенде Эн сай деп атады деп атат. Анан кийин бир нече миң байырылып мекен кылгандан кийин Эне сай деп өзгөртү деп атат. А бизде азыр дагы тарыхчылар жана жалган тарыхка таянып, ошолор жазып атат. Кыргыздар качан Енисейге барган, 14-кылымда, 15-кылымда Енисейден бияка келген деп. Карабайсыздарбы? Жалган тарых, тарыхтын өнүгүүсүн жалган жолго буруп таштаган, ошо жалган жолдон чыга албай келатабыз. Эми мынау тарыхты табыш үчүн албетте байыркы Кытай тилин билиш керек, Кытай жазуусун билиш керек, байыркы перс жазуусун билиш керек, байыркы жөөт элдеринин латын тамгасын жазуусун билиш керек. Бирок эң негизи эр жүрөк керек да. Биринчиден кажыбас кайрат керек. Көктүк керек. Эрдик керек. Буга эч ким акча төлөбөйт. Мен мына 30 жыл тарыхты казып жүрөм, мага бир адам рахмат деп айткан жок. Бир адам. Мен айтпайм, кээ бир китептерди мен көчүлмөсүн жасаш үчүн эле 5000 сом, 7000 сомго көчүлмесин, же китептин өзүн. Мына китептердин көбү 800. Мына мисалы мына китепти алсак, азыр мен мына китеп 150 нуска менен чыккан. 150 нуска менен чыккан. А бу жерде бизге маанилүү кандай? Мынагы 681-жылы ташка чегилген уруулардын эн тамгасы. Бул уруулардын эн тамгасында кыргыз урууларынын 6 уруусунун эн тамгасы жүрөт. Карабайсыздарбы? 7-кылымда биздин уруулардын эн тамгасы биригүүнүн белгиси катары ташка чегилип, Тан империянын баскынчылык саясатына каршы бириктик деген мынагы конфедерация түзүлгөндүгүн кабар берет. Эми муну биздин тарыхчылар тааныбайт, дагы эле тааныбайт. Атүгүл тарыхчылар эн тамгаларында так ажыратып билбей жатат да. Бизди ошондой абалга жеткизген. Мына Абрамзонду сиз жакшы билесиз да. Бул кишинин тала тептеринде өтө баалуу маалыматтар бар. Ошондо жазып атат, баланча карыядан жасып алдым дейт. Жашы 85-те, 96-да, анан аты жөнүн бүт баарын келтирип айтып атпайбы? Ошондо жазып алдым дейт. Алардын айткан сөзүн биздин бабаларыбыз Мисирде, биздин бабаларыбыздын сөөгү Мисирде калган деп айтат. Египетте. Туура. Биринчиден баягы Бейбарс Кыпчактан чыккан. Ал султан болгон Египетте. Бул 13-кылым. Мүмкүн ошондо баргандыр. Бирок андан мурда биздин доордон 1800 жыл мурун Гиксос деген тарыхта жазылып калган көчмөндөр Египетти 150 жыл башкарганда. 150 жыл бийлеген. Эми эгерде жалпы Египет маданиятынын тарыхына кайрылсак, аларда элде фараондордун баары негроидный африканский раса эмес, көрүп атпайсызбы, сүрөттөрүндө. Жанагы арабага чегилген аттардын баары
Afrikada zebra деген ат бар. ооба Демек ал аттар каяктан келди? Анын негизи коло дооруна кайрылсак, коло доору мен эл аралык илимий эмгек менен чыккан конференцияда коло доору Алтайдан тараган. Себеби калай бөлөк жерде жок. Бүгүн дагы калай Европада жок. Жакшы билесиз, жеске калай кошкондо гана коло болот да. Алгачкы коло Алтайдан чыккан. Алтайдан анан дүйнөгө тараган. Биздин бабаларыбыздан тараган. Ошон үчүн калай деген сөз, кала деген сөз, калай деген сөздөн болду да. Отурукташып, кенди иштетип, калай өндүргөндөрдүн. Мына бул эми муну айтып отурса убакты көп талап кылат. Bir mesele мынау Кытай императорларын кыргыздарга жазган каты, муну сиз жакшы билесиз. Мына эми ушул 3-кылымда, 4-кылымда кыргыздарга кат жазып отурса, каттын мазмунун караганда кандай сый урмат менен жазылып атат. Ана бизге болсо кыргыздар 16-кылымда эл болуп калыптанды деген саясат каныбызга сиңип калды да. Ошон үчүн кыргыз өзүнө ишенбейт бүгүн. Жана тамаша айтып атпайбы, кыргызга орусча айтсаң ишенет дейт, же кыргызга орус айтса ишенет дейт. Кыргызга айтса ишенбейт дейт. Мына китеп Чайковский деген тарыхчы окумушту 1914-жылы Москва шаарында чыккан көчүрмөсү. Бу жерде китептин аталышы Ари элдердин мекени кай жерде болду. Эмне үчүн алар мекенин таштап тарап кеткен деген атта. Эми мунун калган маалыматты менен коеюн, мен бир эле көңүл бура турган нерсе, бу киши мынтип жазып атат. Коренное население называется до половины прошлого столетия бурутами на Иссык-Куле. Анан бу жерден шилтеме. Термин барати Ригведада это и есть буруты деп атат да. Эманда бул Ригведа санскрит тилинде жазылган ыржыйна. Биздин доордон 1000-1200 жыл мурун жазылган. Демек, Сыйметсанды бер жакта коюп коелук. Ригведада бурут эли эскерилип атат да. А биз билбеген үчүн айтып атабыз Сыйметсан биринчи тарыхта жазылган деп. Мына Чайковский жазып атат. Ригведада окугула. Бурут эли Ригведада барати деп жазылган деп атат да. Анан агай ушул жерде жанагы мындан 2 жыл мурда кытайлык профессор келген бияка. Ваң Жие деген айым, Коххот деген университеттин профессору экен. Бир өмүр кыргыз тарыхын изилдеген адам экен да. Анан бул киши ошо биздин академиядагы тарыхчылар менен жолукканда бир жакшы нерсени айтты да. Бул силер кыргыздар Сымасянга таянасыңар, анан кийин өзүңөрдү Лилиңдин урпагыбыз дейт экенсиңер дейт да. Лилиң бир жакта эле болуп атпайбы дейт. Сымасян өзү деле жазып атат дейт. 1000 жыл мурда кыргыздар болгондугу тууралуу жазып атат. Кыргыз менен болгон алака болгондугун жазып атат дейт да. Демек, Сымасян ал жана учурдагы моде Шанюйду эмени жазып атат. Бирок ага чейин эле кыргыздар болгондугун жазып атат да. Ал эми Лилиң болсо биздин доорго чейинки 99-эле жылы болуп атат. Анда 1000 жыл мурда кыргыздар турса, анан силер кантип Лилиңдин урпагы болосуңар деген суроону койду да. Биздин окуучулар билбейм кандай кабыл алышты. Мен өтө эле бир кызыктай болдум. Чынында кыргыздын тарыхы байыркы экендигин мен мурдатан эле сиз менен болгон баягы маектерибизди айтып жүрөбүз. Андан тышкары менде бир эме пайда болду. Биздин көп окумуштууларыбыз могу китептерди окубаса керек, көрбөсө да керек деп ойлойм. Билбейт да бар экен. Билбесе да керек деп ойлойм да. Эми дагы бир өтө маанилүү маселе. Муногу Юваль Ной Харари деген краткая история человечества деген китеп 2019-жылы чыкты. 2 жыл болду. 1 жыл болду да мына. Бу жерде айтып атат да. Адам затын тарыхын кайра жаза турган, тактай турган учур келди. Илимий негиз ашып кетти чегинен. Ушул маалыматтарга таянып, илимий маалыматтарга таянып, жана илимдерге палеоботаника деген бар илим, жана палеолингвистика, палеогенетика, астрономия. Ошолордун маалыматына таянып, азыр адам затын тарыхын кайра жазыш керек деп атат. Кайра жазыш керек деп. Эми кыргыздын байыркы тарыхын жазуунун кереги жок. Ал жазылган экен да. Жазылган экен.
Мына курганная культура деген сөз, курган деген кыргыздын сөзү болуп атпайбы? Коргон деген сөз да. Коргон деген сөз. Мына мисалы езда деген орустун сөзү эмес, ооздо деген кыргыздын сөзү экен да. Мына мисалы балкаш, балык аш, бай көл, Байкал, Амур дарыясы, Өмүр дарыясы, Енесай, эми жер суу аттарынын баары биздин тарыхыбызды, биздин тилибизди камтып турса, Непалдагы Манас уулу чокусу, Кытайдагы Манас көлү, Манас шаары. Биз эми ушундай тоң боюндуку качан биз токтотобуз? Менин оюмча, эгемен доорунда кыргыз элин жетектеген президенттердин теги масая болуп турат, ошон үчүн кыргызга күйгөн жок. Эмне болсо ошо болсун деп койду да. Эми качанга чейин биз ушинтип мынагу фолк history деген шылдыңдоо ат коюп атпайбы? Мына сизге кээде ошентип айтат дейт. Мен дарегим ошентип айтат дейт. Бирок мен сыналгыга чакырдым тарыхчыларды. Кыргыз тарыхын силер айткыла мен айтам. Бирөө келбей койду. Себеби айта албайт да. Аргументтери жок да. Талаша албайт да. Мисалы мынагу краткая история. Бул 2020-жылы чыкты. Жарым жыл болду чыкканына. Болгон 3000 экземпляр. Лондондон чыкты. Бул тарыхчы Джордж Лейн өзү байыркы перс тилин жазуусун билген адам экен. Байыркы монгол тилин үйрөнгөн адам экен. 30 жыл казып отуруп, бу жерде өтө көп маалымат бар да, таң кала турган маалыматтар бар. Мисалы бу жерде айтып атпайбы? 1269-жылы таласта курултай эмне үчүн таласта өткөн жазып атат. Өтө кызык маалымат. Бу жерде дагы биз үчүн өтө маалымат мындай деп атпайбы? Иран дейт. Персияда 6 кылым Чыңгызханга чейин 6 кылым 600 жыл бутыранды болуп, майда чуйдан ар кандай бектердин башкаруусунда болуп, өнүкпөй таптакыр кыйналып, чайналып, анан аягында булар монголдорго кишилерди жиберет экен. Чыңгызханга. Биздин турмуш өтпөй жатат. Бүшүлтүп эле башыбыз согуштан чыкпай койду. Эл кыйналды, өзүбүз кыйналдык. Бизге бирөөдү жибербейсиңерби падыша кылып деп. Буну кулагыңды жибер. Дагы кызык нерсе бар да. Элхан деген кыргыздын сөзү да. Элхандар 30 жыл башкарат, турмуш оңолот, тынчтык болот, соода өнүгөт, өндүрүш өнүгөт. Бирок эл шиит дининде. Элхандары ага кирген жок. Ошон үчүн саясий максат менен алар ислам динин кабыл алып атат да. Эми ошондо эң кызыгы жылдар өтүп Элхан болуп Арп күн деген аскер башчы шайланат экен. Анан бу жерде жазып атат. На коронации Арп күн надел войлочную шапку вместо золотой короны дейт. Ал айткан экен да, алтын таажыдан көрө мен ак калпагым мүйдү деген экен. Эми муну мен жазган жокмун да. Муну англичанын өзү таап жазып атат да. Карабайсызбы? Анан эми Элхандар эгерде ислам динде өтсө, анда калганын баары ислам динге өтүш керек да, туурабы? СДПК партияга мүчө болом, Атамбаев СДП партия болсо баары СДПКга кирдиби, Ак жолго деле ошентип кирди да. Анан ошондо Кутлук, Кутлук деген аскер башчы Элхан менен ээчип суннит шииттердин талашына катышкан экен да. Анан аарде абдан кызыл чеке болуп талашканын көрүп айтыптыр. Айланайын, бул диндин мага эмне кереги бар я? Сиз мага уруксат бериңиз, сиз өзүңүз динди алдыңыз, а мен болсо өзүм теңирчиликте эле жүрө берейин деген экен. Мына ушундай маалыматтарды тартычылар таап атат да. Тартычылар таап атат. Биз эгерде өнүгүү жолун табабыз десек, илгери кыргыздын тагдыры, келечеги найзанын учу, кылычтын мизи, билектин күчү тулпардын туягы менен чечилип келди, туурабы? А бүгүн анын бири кереги жок. Бүгүн кыргыздын тарыхы, кыргыздын келечеги тарых менен чечиле турган болуп калды. Биз мына кыргыз тагдырын 30 жылдан бери ачкычын таба албай, сырын билбей келатабыз да. Эмне болот келечекибиз? Эгерде тапсаң өнүгөт элек да. Бул чие байланган тагдыр маселеси болуп турат да. Мунун ачкычы бүгүн найзанын учу эмес, кылычтын мизи эмес, билектин күчү эмес, тулпардын туягы эмес.
Gөгөрüp tatarıp günde 18 saat kitapтерди издеп, тарыхыбызды ордуна коюп, элге таанытып, байыркылыгыбызды билип, ошондон дем күч алмайынча биз майда саясат менен, талаш тартыш менен, өйдүлдү кыжу-кыжудан башыбыз чыкпай жүрө беребиз. А өмүр өтүп атат да. Эгерде адам эки жолу жаралып бу дүйнөгө келсе, биринчисин эптеп өткөрөйүн, экинчисин жакшы жашайм дейт эле да. Өмүрдү бир эле берген соң биздин келечегибиздин муундардын тагдыры бүгүн тарыхта жатат. Тарыхка күрөшүш керек. Ал эми муногу жалган тарыхты окуп ошого сугарылган тарыхчыларга мен кайрылып айтат элем. Эми улут тагдырын өзүңөрдүн жалган тарыхыңардан өйдө койбойсуңар. Жетет да. Силер мунуну жокко чыгара албайсыңар. Өзгөчө жаңы палеолингвистика, палеоастрономия, палеогенетика, жанагы аржан кургандагы ДНКларын баары талашсыз кыргыздыкы болуп атса, а булар дагы эле тааныгысы келбейт. Себеби жалган тарыхты окуган, ошону 40 жыл сабак берген, ошону менен кандидат, илимдин доктору болгон, ошону менен профессор болгон, ошону менен айлык алып жүрөт. Эми элдин тагдыры өйдө го, бир адамдын же 10 тарыхчынын тагдырынан элдин тагдыры өйдө да. Ушундай саясатты жүргүзө турган мезгил келди. Эгерде биз буга өтө албасак, дагы эле кыйналып, чайналып жүрө беребиз. Туура агай, мынакей ушул мынакей сиз билген маалыматтарды биз кеңири аудиторияга, элибиздин карапайым бөлүктөрүнө жеткиргенге аракет кылып келебиз. YouTube каналдарына дагы эфирден кийин коюп атабыз. Кудай буйруса, элибиздин ичинде ушул маалыматтарды окуп, ушул маалыматтарды көрүп, передачаларды анан ыраазычылыгын билдирип, анан биз дагы билбей турбайбызбы деген адамдардан дагы кайрылуулары көп эле болуп атат. Ушуну дагы кеңирээк берсеңер, дагы тереңдетип берсеңер деген маалыматтар, адамдардын кайрылуулары болуп атат. Анан агай мынакей 30 жылдан бери тырышып, эмгектенип, кыргыздын тарыхын ордуна коюу үчүн аракеттенип келесиз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Эми мындан кийинки берүүлөрүбүздө дагы эми ар бирин ачып бергенге аракеттенели. Себеби жанагы падышалык скифтер деген кыргыздар экендигинин өзүнө эле бир 10 чакты передачаны берсек болот экен. Себеби бул сизден алган Заур Гасановдун Царский скифы деген китебин окуп атып, мен аябай мындай таң калдым. Эми өзү улуту Азербайжан болгону менен бул кыргыз деп ачык айтпаса да, бир эки жеринде айтыптыр. Бирок кыргыз деп ачык айтпаса дагы жанагы беш бармак деген сөздү талдоодо, дагы башка кыргыздын сөздөрүн талдоодо чечмелеп бул падышалык скифтерге таандык экен дегенин өзү эле бул кыргыздарга таандык деген баягы маалымат болуп атат. Анын үстүнө Геродоттун баягы жазган нерселердин, тарыхтардын атасы деп Геродотту айтып келет эмеспи? Анан Геродоттун жазгандарына таянып, анан ошолорду чечмелөөгө алган экен. Бул дагы өтө чоң баалуу эмгек экен дедим. Анан сизге дагы терең ыраазычылык билдирем, ушул китептерди берип, ушуну да карап көрчү деп айтканыңызга. Азербайжан элинин 2-нчи дүйнөлүк курултайы өттү да. Ооба. Азербайжан элинин саны азыр 50 миллион. Ооба. Азербайжанда 7 миллион, Иранда 32 миллион. Англияда, Европада 5 миллион, Европада. Ошо курултайында Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары, Түрк мамлекетинин Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Азербайжан экен. Ошол айтпадыбы? Кыргыз билек деди. Калган элдер манжаларыбыз деди. Биз турмуштун жеңилин көздөп, мекенибизди, түпкү мекенибизди силерге ишенип калтырган экенбиз деди. Биз бияка келип, тилибиз бир аз бурулуп кетти, бир аз өзгөрүлдүк, бирок силер биздин мекенибизди эч кимге бербей кармап келдиңер деди. Силер өзүңөрдүн эне тилиңерди сактагыла деди. Биздин эне тилибиздин түп нускасы кыргыз тили деди. Эң сонун айтыптыр.
Жанагы элибизде 5 манжа бөлөк билек бир, Ушинтип айтты. 5 адам бөлөк тилек бир дегендей, түрк тилдүү деп биз айтып келген кыргыз тилдүү биздин боордошторубуз, кандаштарыбыздын бардыгынын тилеги ушул кыргыз тарыхын биз ордуна койсок, анан алар өздөрү эле келип манжа экендигин, билектин манжасы экендигин мына айткан турбайбы? Siz bilesiz, былтырдан бери Армениядағы окуядан кийин, Азербайжан Арменияның ортосунда мындай уран чыкты. Эки мамлекет бир улут деп. Эки мамлекет бир улут деп. Жакында жаңы уран чыкты. 6 мамлекет бир улут деп. 6 государств, одна нация деп. Бул ошо биригүүнүн башаты. Биригүүнүн башаты. Канча элдер. Мына эгерде Казак, Түркмен, Өзбекстан, Туркмения, Турция, Азербайжан бириксе, эмне деген күч, эмне деген мүмкүнчүлүк да көрбөйсүзбү? Ошо бириктирбеш үчүн жанагындай саясат жүрүп келди. Бириктирбеш үчүн. Буларды бөлүп, жарып, тигине тиге тукурунтуп, муну буга эметип. Азыр атайын кызматтар ушундай ишти жүргүзүп атат. Мен интернетте байкап атам. Bizde misali atını айтып эле коеюн, коңшу бир республиканы анан биз менен ортобузда чок салган интернетте материалдар көп болуп атат. Арилер ким болгон, силер арилер болгонсуңар, булар жөн эле тигүү деп. Мына мындай бөлүп жаруу саясат илгери да жүргөн. Ал Совет доорунда күчөгөн. Ошонун залакасын бүгүн биз көрүп атабыз. Кутула албай жатабыз ошол адашуудан. Мындай саясат дагы эле жүрө берет. Бирок чыныгы тарыхыбыз аны ордуна койсок, ал баарыбыздын орток тарыхыбыз, баарыбыздын жалпы тарыхыбыз, баарыбыздын бабаларыбыздын эмгектери, ийгиликтери да. Ошондой сезимге жетсек, албетте биз тогоону томкоруп, домкоруп коебуз, эгерде ошондой болсо. А бирок кээ бир күчтөр бар, бүгүн дагы кыргыз тарыхын билбесин деген. Алардын арасында теги кыргыз эместер бар. Бирок алар басымдуу көпчүлүк кылса дагы азыр калың эл мына сиздердин маалыматыңыздардын негизинде көз ачылып атат да. Мага кээде айтат кээ бирлер, ушуну көрүп калдым, сизге суроолор көп эле, эми убакыт жок да, ачык айтканда, убакыт жок. Бирок кээ бирлерде жолугуп, түшүндүрүп суроолорун айтып берип атам. Себеби мунуларын баары мурдан божомол болсо 20 жыл. Бүгүн бул талашсыз, илимий, бул эч ким жокко чыгара албаган фактылар, бул дагы үстүртө фактылар. Эгерде өтө терең казса, мындан да чоң көп пайдалуу маалыматтарды тапса болот. Мына ошону тилек кылышыбыз керек. Кудай буйруса, мына келечекте жаш муундарыбыздан баягы мурдагыдай союз доорундагы адабияттарга сугарылып, ошол источниктерге ден баягы маалымат алган окумуштуулар артта калып эле, жаш муун, жаш окумуштуулар ушул адабияттарга, жаңы маалыматтарга сугарылса, анан изилдөөлөр дагы ар бит болуш керек деп ойлойм. Уланта берсе. Улантылат деп ойлойм. Анан агай мына бүгүнкү берүүбүздө биз учкай болсо дагы ушул маселени үстүртөн негизин айттык. Эми Кудай буйруса келечектеги дагы сиз менен болгон жолугушууларыбызда ар бир маселеге атайын токтолуп, ошол боюнча фактыларды элибизге жеткиребиз деген тилек менен бүгүнкү берүүбүздү соңуна чыгаралы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу мурдагы мамлекеттик катчы, коомдук ишмер, мамлекеттик кызматтын 1-даражадагы мамлекеттик кеңешчиси Дастан Исламович Сарыгулов агай болду. Агай бар болуңуз, оорубаңыз, ден соолукта болуп, элибизге дагы мындан дагы баалуу маалыматтарды жеткирүүгө сизге Кудайым кубат берсин. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар. Organ çangdı görgönde enne kengin can çıgar. Atandın görüp organ çangdı karasa.